Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, Allah subhanahu wa ta'ala karmagan orozolorubuzdu, taat ibadatlarыбызды, берген садақаларыбызды, зекеттерибизди, кылган истигфарларыбызды, дуаларыбызды, баталарыбызды, таравих намаздарыбызды, оз ачырууларды, саарлыктарды, кыскачасы ар бир кадамыбызды Аллах субхана таала өз даргөйүндө кабыл кылган болсун иншалла. Кудай таала баарыбызга эки дүйнө бактылуулугун насип кылган болсун. Өзгөчө бул айларда, Рамазан айында Аллаху субханаху ва тааланын берекелүү болгон, бул бизге ыроолонгон убакыттардан пайдаланууну баалыбызга насип кылган болсун. Ошондой экен, кээ бир адамдар бар, Рамазандын маанисине жетип, Рамазанды өткөрүүгө аракет кылат экен. Кээ бир адамдар Рамазандын орозосун гана кармайт, калгандарга эч кандай маани бербей коет. Кээ бири бар, орозо да кармабай коет. Ошого Аллах субхана таала бизди орозону, ошол айды эң татыктуу даражада өткөргөндөрдөн кылсын иншаллаху рахман. Бүгүн силер менен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Рамазан айынын ичинде эң маанилүү сүннөттөрдөн бирөөсү тууралуу сөз кылабыз. Бул кандай сүннөт дегенде, туугандарым, Пайгамбарыбыз өзү жашоосунда, пайгамбарлык жашоосу болсун, пайгамбарлыктан мурунку жашоосу болсун, айырмасы жок. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык 40 жашында келет да, 40 жашынан мурундагы Азирети Пайгамбарыбыз пайгамбар боло элек кезиндеги жашоосунда дагы айырмасы жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир сүннөтү жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Пайгамбарыбыздын бир кулк мүнөзү жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Рамазанда бул кулк мүнөзү өзгөчө башкача бир абалга айланган бир кулк мүнөзү Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Себебин да айтабыз иншалла. Бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын берешендиги. Өзү мусулман берешен болуусу зарыл. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде сараңдарды жактырбайм деген аят бар. Сараңдарды Кудай Таала жактырбайт. Ким сараңдык кылып атса, билсин, ал тозоктун кулк мүнөзү болуп эсептелет. Кимде сараңдык бар болсо, билсин, ошол тозоктук кулк мүнөз болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жашоосунда өтө кызыктуу. Жашоосунда бир да жолу жок деп айтпаптыр. Бирөө келип жардам сурайт да. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам инсан болгон. Колунда дайыма болуш керек шарт жок. Анан пайгамбарыбыз кедей болгон жок. Кээ бирөөлөр пайгамбарыбыз кедей катары көрсөтөт да, кедей болгон жок. Аны жакшылап билип алган макулсуздарбы? Пайгамбар кедей болгон жок. Буну билиңиздер. Келген учурда, колунда ошол учурда болбой калган болсо, Азирети Пайгамбар кечиресиң, менде жок эле деп айткан жок дейт. Эмне дейт эле дейт? Паланчага барасың. Менин атыман андан карыз аласың. Мен кийин ага берип коем дейт эле дейт. Берешендик. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, ким дейт сараңдыгын жеңген болсо, ал кутулган болот деп айтат.
Пайғамбарымыз ким дейді? Берешеңдік қылып садақа бере тұрған болса, аға башына келе тұрған балелер қайтарылады дейді. Эми кыскачасы, бүгүн сіздер менен Азырети Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул кулк мүнөзү жөнүндө сөз сүйлөйбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын önүндө Абдуллах ибн Аббастын бир риваяты бар. Карасаңыздар, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. Жақшылық маселесіне келгенде Азырети Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барынан ең берешен жомарт болчу деп айтылат. Ең жомарт сахабалардың içinde мисалы кимди билесиздер? Абдурахман бин Ауфты билесиздер, Айва, күчтүү бизнесмен. Күчтүү миллиардтарды айландырган бизнесмен Абдурахман бин Ауф. Ошону билебиз, берешендигин. Дагы кимди билебиз? Баары берешен болгон бирок. Абу Бакыр Сыддык. Аябай берешен болгон. Ошончолук берешен болгон экен Азырет Омар айтчу. Мен эч качан канча аракет кылсам дагы эртерээк амал кылам деп Абу Бакыр Сыддыкты өтө албайт элем дейт. Ошондой берешен болгон. Эми суроо. Абдурахман бин Ауф Азырети Пайгамбардан берешен болгонбу? Же Абу Бакырдын берешендиги Пайгамбардын береши өтүп кеткенби? Айта алабызбы? Ия, айта албайбыз. Айта албайбыз. Ошон үчүн Абдуллах ибн Аббас эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бир салават айтыңыздар. Саллаллаху алейхи вассалам кана ажвадун наси бил хайр. İnsanlardın içinde momunu var, momunu жок, айырмасы жок. Эгерде аннас деген сөз сахабаларды алла турган болсо, сахабаларга салыштыра туруп ажвадан нас болгон, инсандардын эң жомарты болгон дейт. Бул Азырети Пайгамбардын эң жомарттыгы ва кана ажваду ма якуну фи рамазан хина ялqahu Jibril. Рамазан келер менен Пайгамбардын жомарттыгы дагы өсүп кетет эле дейт. Рамазан айы келер менен эле эң жомарт болгон Пайгамбарыбыз андан да жомарт болгон дейт. Эмнеге дегенде, себеби Рамазанда күндө ар бир Рамазандын ар бир түнү тыңбастан ага Жабраил түшөт эле дейт. Жолугу болот эле, сухбат болот эле Жабраил менен. Азырети Жабраил Пайгамбарга түшөт эле, конокко келет эле. Бүгүн коногум келет деп Азырети Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жомарттыгын көрсөттү эле сахабаларга, башкаларга. Биз болсок Пайгамбардын үммөтү. Биздин кумирибиз ким, айткылачы? Ким кумир? Расулуллахтан башка жок эч ким бизде. Жашообузга көрк, жашообузга маңыз кошкон. Ошончолук керде бул дүйнөгө батпай каласың. Батпай каласың. Алып Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунан бир үзүндүн окуй турган болсоң, дароо кетет булардын баары. Себеби тиббул кулуби ва даваиха деп айтат алымдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөктүн эмнеси дейт? Дарыгери жана дарысы деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу жүрөгүбүзгө шифа болот. Мусулманмын деген инсан, туугандарым, мусулманмын деген инсан ар бир кадамында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эстеп туруш керек. Пайгамбар болсо бул жерде кандай мамиле кылат деген суроону өзүнө бериш керек. Бул Рамазанда Пайгамбарыбыз бизге эмне чоң үлгү болуп атат. Ар бир Рамазандын түнү Жабраил алейхиссалам түшөт эле, экөө маектешет эле, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабраилге Куранды
окуп берет эле. Айтылат акыркы жолугуда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Cebrail'ge baştan ayağına çeyin Kur'an'da 3 yolu hatım kılıp bergen eken. Cebrail aleyhisselamdagın paygambarga 3 yolu hatım kılıp bergen eken. Мындай bir жолугу болду. Эки улуу заттын Алланын каламын оккан учурда кандай нерселер пайда болду экен деп келесиң да. Себеби том жазылган тафсир китептер. Ооба? Кур'ан боюнча жазылган тафсир китептерди топтой турган болсоң, могу жерге батпай калат. А бул тафсир китепти Hazreti Пайгамбардын жүрөгүндөгү Кур'ан илиминен океандагы бир эле тамчы болуп эсептелет. Мени түшүнүп атасыздарбы? Ия. Ошол эки зат. Жабраил айтпай эле коюңуздар. Периштелердин эң улуусу. Экөөнүн ортосунда Кур'ан маселеси. Kur'an meselesi bizge okşa öyle tarihte turabız elhamdülillah rabbil alamin emne jönde söz ketip atat sö oyuzda jok. Bir özde oş bazarı, bir özde tigi Almedin bazarı, bir özde tigi başka jerde öyle жүрө беребиz. Kaçan бүтөт экен, эмне болот экен деп эле отура беребиz ошондой кадымат түшүндөр. Биздикинде эмес, аны билиш керекпиз. Аны эч качан салыштырбаңыздар. Пайгамбар Жабраилге Кур'ан окуду, Жабраил пайгамбар Кур'ан окуду. Биз Кур'ан оккандай эле элестетпеңиздер. Allah. Ал жерде такыр башка нерселер болгон. Мына ошол жолугу маанилүү бир жол экен, да? Ошол жолугу болот деп Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берешендигин эмне кылат эле дейт? Көбөйтөт эле дейт. Ошондуктан бул хадиске таянып туруп алымдарыбыз айтат. Момундардын Рамазанда эң чоң амалдардан бирөөсү садака берүүлөрү. Sadaka berүүлөрү. Sadaka berүү үчүн бай болуу шарт эмес. Бай болуу шарт эмес. Ал зекет берүү үчүн бай болуу шарт. А садака үчүн андай нерсе жок. Караңыздар. Ооз ачтыруу дагы берешендик болуп эсептелет. Ооз ачтырасың. Ооз ачтыруу башка, курсак тойгузуу башка. Башка икрам кыласың. Ифтар деген сөздүн мааниси шам намазы убактысы келгенде, ооз ачар мал келгенде, Аллаху акбар дегенде ошол жерде шашып ооз ачабыз го. Сүйүнүп. Ошол малды айтып атат. Ошол малда ким эмне берген болсо, ооз ачтырган болот, ифтар берген болот. Андан кийинки ал тамак берүү, сыйлоо болуп эсептелет. Ал өзүнчө бир сооп болот. Сиздер ойлобоңуздар, ифтар берүү бул дастыркон жайып туруп, биринчи, экинчи, үчүнчү десерт тияк. Жок, ал ифтар эмес. Ал курсак тойгузуу болуп эсептелет. Ифтар болсо ооз ачтыруу, бир курма болбосо суу болбосо таттуу, колдо эмне болсо, мен бир тууганым, момин ооз ачып койчу, ифтар кылган болдук ага. Ифтар кылган эмне болосуң? Ман фаттара саиман, ким бир орозо кармаган инсан оозун ачтырып койгон болсо, тигинин дейт, күндүк болгон ибадаттарын, намаздарын эмне болбосо ошол соом барын өзүнө алат дейт. Бирок тиги адамдан кемибейт деп атат. Ошон үчүн мечиттерге кээ бир мындай эмелер бар. Молодецтер бар. Мечиттерге суу алып барат, хурма алып барып коюшат. Коробка коюп коюшат. Резерв мол бизден болсун деп эле. Соом бар ошол шыпырып атат да. Ооба, ошол соом бар шыпырып атат. Анан силерге ооз ачтырганда, ооз ачарга келиңиздер деп чакырасың дагы, тиги киши эмне деп айтат? Шам намазды мечитте окуп, анан ооз ачып алып барабыз деп айтат. Жоготтуң соогуңду. Анда чөнтөгүнө айт. Кайсы жерде ооз ачасың? Мечиттеби? Мечиттен кийин мага тамакка келесиңби? Ооба, могу кафеге, ситиге келесиң, мисал дейм да. Токто, анда мен сага суу берем, мен сага курма берем, ошо менен ачасың. Анан келесиң тамак жейсиң. Соопту алып алыш керек да ал жерден. Ал башка жерде ооз ачып туруп, сага барып, сеникине барып тамак жеген болсо, сен курсак тойгузуу соогун аласың. Соопсуз калбайсың, ал ачык эле. Макулбу?
Ал бул сөз кээ бирөөгө жакпайт, кээ бирөөгө жагат. Эмне дейин эми? Садака. Бул өтө сооптуу болгон бир амал болуп эсептелет. Ошол себептен алымдарыбыз эмне деди? Рамазанда сооптор эселенип берилгендиги үчүн байлар зекетиңерди Рамазанда бергиле. Соопторго ээ боласыңар. Ошон үчүн Азирети Османдан бери, Азирети Османдын сөзү бол. Азирети Осман ошону көп айтат эле. Эй колумда барлар. Зекетиңерди Рамазанда бергиле дейт эле. Ошондон бери мусулмандардын кылган ошол амалдарынан, адаттарынан зекет берүү адаты дейли. Рамазанды күтүп, Рамазанда адатта эмне кылышат? Зекеттерин беришет дейт. Тугандар, Рамазанда садака берүүнүн хикматы эмне дегенде өтө маанилүү болгон эки нерсени айтам сиздерге. Биринчиси жөнүндө айттык, бул Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи эмнеси экен? Сүннөт экен. Пайгамбарга окшойсуң ошол. Рамазанда пайгамбарга эмне кылам, мен окшойн бул маселеде. Сүннөт бир гана сакал, допу, чапан эмес да бул маселе. Сүннөт дегенде бардык пайгамбар амалдары сүннөт болуп эсептелет. Ошол садакасы сүннөт болот. Экинчи, негизи экинчиден башташ керек болчумун. Андан да маанилүү. Андан да маанилүү. Рамазан келгенде берешендикти бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылабы? Жок. Эң башында берешендикти Роббул Иззат Аллаху субханаху ва тааля кылат дейт. Рамазанда Аллах өзгөчө береше болот ей. Кандай берешендик дегенде? Тозок эшигин жабат дагы, бейиштин 8 эшин ачпайт. Каалагандар кирсин Рамазанда бейишке деп, берешен Аллах субханаху ва тааля бейишин берип койду. Бул бир. Экинчиси, Аллах ушунчалык берешен, ушунчалык Рамазандыр ар бир түнүндө, Рамазандын ар бир түнүндө тозокко түшө турган пайгамбардын үммөтүнү эмне кылат? Тозоктон азат кылат. Мусулмандын дейт Рамазанда берешендик кылуусу, садака берүүсү, битир садака берүүсү, зекеттин таратуусу, ооз ачтыруусу, курсак тойгузуусу, саарлык берүүсү, кыскачасы, орзо кармамагандардын фидиянын төлөөлөрү, берүүлөрү Аллах субханаху ва таалянын берешендигине мувафык болсун, дал келсин үчүн кылышат дейт. Роббул Иззат берешендик кылгандан кийин биз кул катары бул айдан берешендик кылабыз. Эй Раббим, сен менин Раббимсиң, сен өзгөчөсүң бул айда, мен да сага окшоймун деп бул маселеде. Эмне кылат? Берешендикти иш жүзөгө ашырат. Ал эми бул айда садака берүүнүн пайдалары дегенде туугандар, кыскача айтайын, ооз ачтыруунун соогун алат. Ооз ачтыруунун соогу тиги адамдын кармаган орозосунун соогуну сен өзүңө аласың. Бирок тигине кемейбейт. Бул бир. Экинчи, ит'амут таам, курсак тойгузуу. Аллах субханаху ва тааля бул жөнүндө көптөгөн аяттарда айткан, Азирети Пайгамбар да айткан. Экинчиси, адам баласы зекет, садака, битир садака берүүсү менен өзүнүн напсисин дагы, башканын напсисин дагы, өзүнүн мал мүлкүн тазалаган болуп эсептелет. Мал мүлкүн арамдыктан тазалайт. Зекет, билесиңер. Зекеттин мааниси да ошол, тазалоо деген маанисинде да. Мал мүлкүнө арам аралашып кеткен болсо, зекет берген учурда ошо арамдыкты эмне кылган болот? Чыгарган болот. Тиги зекет, садака, битир садака, жардамдар берген учурда кимге берген болсо, ошолордун жүрөгүн тазалайт. Себеби сен бирөөгө жардам берген учурда ал сага эч качан жаман ниетте болбойт. Эч качан сага жаман дуа, жаман бата сенден наразы болот. Тескери дуа кылат. Зекет бербесең, сенин байлыгыңа көз артып,
суктанып же хасат кылып, көрө албастык кылып туруп сенин мал мүлкүң зыян алып келиши мүмкүн инсан. Көз жаман нерсе. Көз тиет, батыры жоготуп кетет. Сен зекет бергенде ошол киши эмне кылат? Дуа кылат. Я Рабби, ошол байдын байлыгын токтотпо, көбөйт. Канчалык көбөйтсөң, ошончолук көбүрөөк мага эмне кылат? Берет деп дуа кылат. Көрдүңөрбү зекеттин кандай пайдасы бар? Мамилени оңдоп коет, жүрөктү оңдоп коет. Сүйүү пайда кылат, бири-биринин ортосунда бир мухаббатты пайда кылып коет зекет. Дагы бир пайдасы сооп жагынан момун мусулман бир туугандын жүрөгүнө эмне кыласың? Кубаныч тартуулайсың. Мындан да артык болгон бир сооп болобу адам баласына? Кубаныч тартуулоо болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз эмне деди? Хайрун нас анфаун нас. İnsandın en жакшысы ким дегенде en пайдалуу болгону дейт. Сен ошол жерде муктаждарга жардам берип атасың, эң пайдалуу иш кылып атасың. Орозодо алардын жүрөгүнө бир кубаныч тартуулап атасың сен. Аллах субханаху ва тааля ошол кулду ошол учурда аябай жакшы көрөт. Аллах жакшы көрдү деген сөз. Аллахтын берекеси жайт, мээрими жайт, Алла Тааланын кечирими түшөт, Алла Таала үстүнө периштелерди жиберет, башыңа түшө турган бир канча балелердин баарын Алла кайтарат. Кыскасы сен ошол жерде бир эле садака берүү менен көптөгөн пайдаларга ээ болуп атасың. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Жарым курма менен болсо дагы өзүңөрдү тозоктон сактагыла деген сөзү бар. Жарым курма менен болсо да, биз азыр бир жарым курманы ага эч кабыл кылбай жарым курма. Сага бирөө алып туруп бир жарым курма менен ооз ачтып койсоң, наоборот эмне кыласың ошол жерде? Тарынасың, жарым курма берип атасың депчи. Жок, ошол жарым курма да маанилүү. Жарым курма да маанилүү. Ооба. Анан бул айда берешендик кылуу адам баласынын рызкысын көбөйтөт. Мал мүлкүнө береке алып келет. Бул айда берешендик кылуу Аллаху субханаху ва тааланын бул убадасына адамды жеткирет. Кандай убадасы? Аллах субханаху ва таала айтты: 7 киши, 7 инсан бар. Кыяматта көлөкө болбогон учурда арштын көлөкөсүндө эс ала турган, көлөкөлөндүрө турган 7 инсан бар. Ошолордун бирөөсү ким дегенде, ражулун тасаддака би садакатин фа ахфаха хатта ла та'ламу шималуху ма санаат яминуху. Ал ошондой бир киши садака берет, садакасын да ошондой жашыруун түрдө берет дейт. Эмне сол колу оң кол садака берип аткан учурда билбей калат дейт. Ошол кишиге Аллах субханаху ва таала өзгөчө бир сыйлык даярдап койгон. Кыяматта эсеп кысапта күн түшөт мени кайнатып жиберген учурда. Ал киши көлөкөдө болот. Эмненин көлөкөсүндө? Бактарактынбы? Жок. Арштын көлөкөсүндө. Сыйлык. Өтө чоң бир сыйлык. Ал эми бир туугандар, битир садака маселесине келгенде битир садакасын унутпаңыздар. Намаз бүткөнгө чейин намазга чейин берилүүсү зарыл. Битир садака намаз, айт намазы башталганга чейин берилүүсү зарыл. Негизи ошол айт күнү важип болот. Бамдат намазынан баштап туруп, айт намаз башталганга чейин. Бирок ошол учурда адам баласы көбүнчө эмне унутуп калат, бир нерсе болуп эле битирип сатып бербей калат да, бүтүп намаздан кийин берип кала турган болсо, ал жөн эле садака болуп калат. Битир зекети болбойт. Бул биринчиси. Ошон үчүн алымдар айткан, бул коркунучтуу абалга түшүп калбоо үчүн айт намазды күтпөй эле Рамазандын башталышынан баштап туруп, битир садакаңарды берип койсоңуздар болот деп айтышат. Битир садаканы берип койсоңуздар болот деп айтышат. Битир садаканын хикматы, 2 хикматы бар. Биринчи хикмат кедейлердин курсагын тойгузуу болуп эсептелет. Бул биринчи. Экинчи хикматы Рамазан боюнча тил менен, көз менен, кулак менен кылган
күнөөлөр бар болсо, түшүнүктүүбү? Ал күнөөлөр эмне кылат? Соопко тоскоолдук болот да. Мисал, бир адам орозо кармап аткан учурда бир сөгүнүп койсо, ошол күн орозосу текке кетет. Ачка калгандан башкасы болбойт. Бул бир, экинчи албетте милдеттен кутулат, бирок сообу жок. Сообун айтпай эле коюңуз. Аллахтан башка эч ким билбейт мунун сообуну. Ошол сообун жоготулат. Алланын ырайымын карачы. Битир садака менен сен баягы күнөөлөрдү кылган ишиңди эмне кылып койсуң? Жууп коесуң. Ошол күнү тилиң менен, көз менен, кулак менен, кыскачасы органдар менен күнөө кылбаган сыяктуу таптаза бойдон 30 күндүк, 29 күндүк Рамазандан чыгып кетесиң. Битир садака менен, туугандар. Ошон үчүн бизде алхамдулилlah адат бар. Битир садака бир гана важип болгон адамдар бербейт. Биз битир садаканы баарыбыз эмне кылабыз? Беребиз, туугандар, туурабы? Болбосо ар бир адамга битир садака милдеттүү жок, милдеттүү эмес. Зекет кимге парз болсо, ошого милдеттүү битир садака. Калгандар милдети жок. Бирок биз баарыбыз беребиз. Эмнеге? Балким орозо кармап аткан учурда байкабай туруп бир күнөө кылып алганмын деген сөз. Ошон үчүн иншаллаху рахман бул иштерге жакшылап амал кылууга аракет кылалы. Кудай таалам кабыл кылган болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Валхамдулиллахи раббил аламин.